Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 7 бөлүм. 6 сабак. Кантип акчага иштебөөнү үйрөнүү үчүн иштегиле, изденгиле. 1995 жылы Сингапурда bir гезитке интервью берип жаткам. Жаш аял репортер белгиленген убакытта келип, менен интервью ала баштады. Биз сонун отелдин вестибюлүндө кофе ичип, менин Сингапурга келгенимдин себебин сүйлөшүп отурдук. Мен Зиг Зиглер менен трибунага чыгып, ал мотивация жөнүндө, мен байлардын сыры боюнча сүйлөмөкпүз. Кайсыл бир мезгилде мен да сиздин китептериңизге окшоп өтө көп сатылган китептин автору болгум келет, деди репортер. Мен анын гезитке чыккан кээ бир макалаларын окудум. Анын стили мени таң калтырган. Окурмандарды кызыктырып, аябай сонун жазат. Сиздин жазганыңыз абдан сонун, дедим мен. Максатыңызды ишке ашырууга эмне тоскоол болуп жатат? Мен жазгандарым эч кимди кызыктырбайт, деди аял үнүн акырын чыгарып. Баары эле айтат, сен романдарың аябай сонун деп, бирок эч өзгөрүү болбой жатат. Ошондуктан мен гезитте иштеп жүрөм. Бул жерде эч болбогондо маяна төлөп беришет. Сиз мага бирдеме сунуштай аласызбы? Ооба, деп даан айттым. Менин досум ушул жерде, Сингапурда адамдарга корпорацияларга алып сатууну үйрөтүү боюнча сабак өтөт. Менин оюмча, анын бир курсуна катышсаңыз, сиздин карьериңизге аябай жардамы тиет. Сиз мени алып сатуучулукка үйрөткөн курска барышым керек деп айткыңыз келип турабы? Деди журналист аял. Мен башымды ийкедим. Сиз тамашалап айтып жатасыз да, деп ал таң кала сурады. Мен чындап айтып жатканымды түшүндүрүп, башымды ийкедим. А сизди эмне уялтып жатат? Аял бир нерсеге таарынганы байкалып турду, бирок эмнеге экенин түшүнбөдүм. Мен ага жардам берип жатсам. Анын сөзүнө мен кайра кыжаалат болуп отуруп калдым. Мен англис тили адабиятынын магистримин. Мага эмне кереги бар сатуучулукка окуп? Мен чебер жазуучумун. Мен өзүмө жаккан кесимде окугам. Мен сатуучуларды жаман көрөм. Алар акча деп өлүп кетишет. Айтыңызчы, эмнеге мен сатуучулукка үйрөнүшүм керек деп сумсактана шашылып кагаздарын салып жатты. Интервью аяктады. Столдун үстүндө менин китебим турган. Сүйлөшүп отурганда журналист белгилеп жаткан блокнотко кошо китебимди колума алдым. Сиз муну караңыз, деп аны белгилегендерин көрсөттүм. Ал жазууларга көз салды да, эмне болуптур, деди. Аял түшүнө бербей. Мен шашпай анын белгилеп жазып кеткендерин көрсөттүм. Блокнотто Роберт Кийосаки жакшы өтүүчү китептердин автору деген жазуулар бар болчу. Бул жерде баарынан мыкты жазуучу эмес, көп сатылуучу китептердин автору деп турат, дедим көңүлүм буруп. Анын көздөрү алая түштү. Мен жакшы жазуучу эмесмин, бирок мен сатуучулукту үйрөнгөм. Сиз мыкты жазуучусуз. Сизде магистрдин даражасы бар. Эгер жазууну жана сатууну билгенди кошсо, жакшы сатылуучу китептин автору жана баарынан мыкты жазуучу деген китептердин автору болсо болот. Жинекелгени көзүнөн билинип турду. Сатуучулукту окуп, анчалык төмөнгө түшпөйм. Сизге окшогон адамдар эптеп эле жазышат. Мен мыкты жазганды үйрөнгөн жазуучумун, а сиз сатуучусуз. Экөө эки башка, деди ал ачуулана. Бир аздан кийин ал айнеге эшиктен сыртка чыгып кетти. Ошентсе да журналист аял эртеси эртең менен менден алган интервьюсун жазуу түрүндөгү бир нускасын мага берип жибериптир. Жер шаарында таланттуу, акылдуу, билимдүү, зээндүү, жөндөмдүү адамдар толтура. Биз аларды күнүгө жолуктурабыз. Алар биздин жаныбызда. Күндөрдүн биринде менин машинам бузулуп калды. Оңдоочуну чакырып, машинамды гаражга киргизип койдум. Келген механик бала машинаны жүргүзүп, мотордун иштегенин угуп, кайери бузулганын дароо эле билип койду. Мен ага аябай суктандым. Бирок өкүнүчтүүсү, ал канчалык чоң болсо да, бир эле таланттын ээси болуу аздык кылат. Таланттуу адамдар аз акча тапканы менен аябай таң калтырат. Бир жолу америкалыктардын 5%-дан азыраагы бир жылда $100,000 табышат деп угуп калдым. Бир жылда $20,000 тапкан жогорку билимдүү адамдарды көп эле жолуктургам. Медициналык соода боюнча бизнес консультант айтып калды. Врачтар, дантисттер,
дагы башка медицина тармагындагы иштегендерге каражат тартыштыгы бар. Мен дайыма ойлончумун, медицинада иштегендер акчаны күрөктөп табышат деп. Ошол эле бизнес консультант мындай деп калды: азыр чоң байлыктан бир эле билим алыс турат деп. Бул сөздүн мааниси мындай: көпчүлүк адамдарга дагы бир билимди үйрөнүп алышы керек. Ошондо алардын кирешеси көзгө көрүнүктүү көтөрүлөт. Каражат акылмандуулук бухгалтер ишин, инвестициялоону, маркетингди, мыйзамды билгендикти камтыйт деп өйдөдө айтып кеткем. Ушул төртөөнү бириктирсеңер, акчанын жардам менен тапкан оңой болуп калат. Бирок акча табуу маселелерине келгенде көпчүлүк адамдардын оюна бир гана нерсе келет. Бул бардык күчтү жумшап, жан талашып иштөө. Классикалык мисал. Билимдин симбиозу болуп, баягы Сингапур гезитинин жаш аял репортеру болуп калмак. Эгер ал соода жана маркетинг тармагы жакшылап өздөштүрүп алганда, анын кирешеси аябай көтөрүлмөк. Анын ордунда болсом, мен жазган китептеримди жарыя кылганды жана сатканды үйрөнүп алмакмын. Анан гезитте иштегенин ордуна жарнама агенттигине жумушка кирмекмин. Айлык азыраак болсо да, ал өзүнүн ой жүгүртүүсүн кенен баяндаганга үйрөнмөк. Бул жазуу ишине да, ийгиликтүү жарнама кылганга да өтө зарыл. Элдер менен тил табышканга, сүйлөшкөнгө бир аз убактысын кетирсе болмок. Бул да аябай керек эле. Анткени ал жарнама аркылуу миллиондогон адамдарды кызыктырып, тартууну үйрөнмөк. Кийин кечинде дем алыш күндөрү өзүнүн романын жазууну уланта бериши мүмкүн эле. Романын жазып бүткөндө ага китебин сатуу оңой болмок. Көп убакыт өтпөй ал аял жакшы сатуучу китептин автору болуп калмак. Биринчи жолу, эгер сиз бай жана бактылуу болгуңуз келсе, мектепке барбагыла деген китебимди басмаканага алып келгенде, ал китептин аталышын экономикалык билим алуу дегенге алмаштыр деп сунуштады. Андай аталыш менен 2 китепти эле саталам дедим. Бирөөсүн өзүмдүн үй бүлөмө, экинчисин эң жакын досума. Алар да китепти бекер бер демек. Ушунчалык жагымсыз. Эгер сиз бай жана бактылуу болгуңуз келсе, мектепке барбагыла деген китебимдин аталышын элдерде зор кызыгууну пайда кылып, жакшы өтүшүн билгендиктен тандап алынган. Мен мектепте билим алууга, билим реформасына каршы эмесмин жана ишенем. Эмесе биздин билим берүү системасынын өзгөрүүсүн талап кылууну улантуумдун мага эмне кереги бар эле? Китебимдин аталышы менин теле жана радио шоуларга чыкканга жардам бермек. Мен жөн эле эл менен ачык сүйлөшүүгө аракет жасагам. Көптөрү буга бир аз жетишпейт го деп да ойлошкон. Бирок китебим тынбай өтүп жатты. Американын коммерциялык деңизде сүзүү академиясын 1969-жылы аяктаганымда менин билимдүү атам бактылуу болчу. Stanford Oil of California мени нефти куюучу флотуна жалдап алды. Мен капитандын 3-чү жардамчысы элем. Айлыгым менин классташтарымдыкынан төмөн болчу. Бирок коллежден кийинки биринчи жумушума шүгүр дешим керек эле. Башталыш айлыгым 1 жылда $42,000 болчу. 1 жылда 7 эле ай иштечүмүн. 5 ай эс алчумун. Кааласам 5 ай эс алгандын ордуна жардам берүүчү соода флотуна кошулуп, Вьетнамга барып, айлыгымды 2 эсеге көбөйтүп алсам болмок. Менин алдыда чоң карьера күтүп турган, бирок 6 айдан кийин ал жумуштан чыгып, учкуч болуп келип, ВМФга кызмат өтөөнү кирдим. Менин билимдүү атам таң калды. Абай атам мени куттуктады. Мектепте жана иштеген жериңерде кесибиңди өрчүт деген идея жашап келет. Айлыгың көбөйүш үчүн, жумуш ордуңда өсүш үчүн кесибиңди өрчүтүшүң керек. Ошондуктан врачка окугандар ортопед же педиатр кесибин тандашат. Башкалар бухгалтердикти, архитекторлукту, адвокаттыкты окушат. Менин билимдүү атам бул өзгөрүлбөгөн жашоого ишенет. Мына ошондуктан мен докторлук даражаны алганда аябай кубанган. Билим адамдын турмушунда чоң ийгиликке жеткирерине жардам көрсөтүшүнө шектенчү эмес. Баятам мени тескерисин кылууга шыктандыруучу. Сен баарын аз-аздан билишиң керек деп айтчу. Мына ошондуктан жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи, мен көп жылдар бою анын компаниясында ар кандай тармактарда иштеп жүрдүм. Бир аз анын бухгалтериясында да иштедим. Мен бухгалтер болгум келген эмес, бирок баятам бухгалтердик иш кандай экенин билишимди каалаган. Мен бухгалтердик жаргондорду үйрөнүп, эмне керек, эмне зарыл эместигин билсин деген.
Мен ресторанда идиш жуугуч, куруучу, соодагер, маркетингде, мейманканада, транспортто орун бекиткич болуп иштедим. Майк менен менин баятам ошентип үйрөтчү. Бухгалтер эксперттери, адвокаттары менен жолугушуусунда биз да катышуубузду талап кылчу. Анын империясынын ар бир аспектиси менен тааныштыкта болушубузду каалаган. Standard Oil of California'dагы маянасы көп жумушумду таштаганда жогорку билимдүү атам мени менен ачык сүйлөшкүсү келди. Көп айлык төлөгөн, аз эмес пайдасы бар, бош убактым кеңири жумуш тепкичинен көтөрүлө турган карьерамдан баш тарткандыгымды түшүнө алган жок. Эмне үчүн жумушуңду таштадың деп менден сурады. Кандай аракет кылбайын ага түшүндүрүп бере албадым. Менин түшүнүгүм анын түшүнүгү менен туура келбеди. Эмнеге дегенде менин түшүнүгүм баятамдын түшүнүгүндөй. Мен жогорку билимдүү атам үчүн ишеничтүү жумуш, билим деңгээлин жогорулатуу бул эң маанилүү деп эсептечү. Академияга барганымдын себеби соода кемесинде мен капитандын жардамчысы болушумду үйрөтөт деп ойлонгон. Эл аралык соодага үйрөнөм деп академияга барганымды баятам билген. Академия студент болуп жүргөнүмдө мен жүк ташуучу чоң кемелерди, нефт ташуучу танкерлерди, алыскы чыгышка жана Тынч океандын түштүк бөлүгүнө барчу жүргүнчүлөрдү ташуучу кемелерди башкарчумун. Европага барбай, Тынч океанда иштегениме баятам чоң маани берчү. Европа эмес, экономикалык мейкиндиги бар Азия өлкөлөрү өнүгүп келе жаткан. Менин классташтарым Майк студенттик уюмдарда көңүл ачып жүргөндө, мен сооданы Япониянын, Тайвандагы, Таиланддагы, Сингапурдагы, Гонконгдогу, Вьетнамдагы, Кореянын, Гаитидеги, Самоадагы, Филиппин элдеринин бизнес жана маданият багытын үйрөнүп, окуп билип жүргөм. Мен деле эс алып жана көңүл ачып жүргөм, бирок студенттер уюмунда эмес, билим деңгээлимди өстүрүп жаттым. Мен жогорку билимдүү атам эмне үчүн Standard Oil'дан кетип ВМФга кызмат өтөгөнү барганымды түшүнгөн эмес. Мен ага учкучтукту үйрөнгүм келди деп айттым. Бирок мен чындыгында аскердик тартип менен башкарганды үйрөнгүм келди. Компанияны башкаруудагы кыйынчылык бул элдерди жетектөө болуп саналат, деп баятам көп айтчу. Ал 3 жыл аскерде кызмат өтөгөн. Мен билимдүү атам аскер кызматынан бошотулган. Кооптуу убакытта адамдарга үлгү болууну үйрөнүп алуу өтө зарыл деп айтчу баятам. Жетекчилик кылууну экинчи орунда үйрөнүү керек деп айтчу ал. Эгер сен лидер болбосоң, далыңа ок жейсиң, бизнесте да азап тартасың. 1973 жылы Вьетнамдан келгенден кийин учкучтукту жакшы көрсөм да, аскерде кызмат өтөөдөн кетүү жөнүндө арыз жаздым. Xerox компаниясына жумушка кирдим. Мен бул жумушка бир гана себептен бардым. Эч кандай пайда көрөйүн деген ой жок болчу. Мен аябай коркок адам элем. Соода кылуу жөнүндөгү ой менин жүрөгүмдү түшүрчү. Xerox компаниясында Америкада соода жасоо боюнча эң сонун тренинг программасы бар эле. Баятам сыймыктануучу, жогорку билимдүү атам менден уялчу. Интеллектуалдуу болгондуктан соодагерлер акыл эс деңгээли боюнча андан төмөн турат деп эсептечү. Мен Xerox компаниясында өзүмдүн коркоктугумду эшикти каккылаганда жок деп кабыл албай коет деп коркконумду жоюуну үйрөнгүчө иштедим. 4 жыл Xerox компаниясында иштегенден кийин чоң компаниядагы дагы бир ийгиликтүү карьерамды өз каалоом менен таштап алдыга умтулдум. 1977 жылы мен биринчи компаниямды ачтым. Менин баятам Майк экөөбүздү компанияны башкарууну жакшы эле үйрөткөн. Эми компанияны кураштырып бизнес башташыбыз эле калган. Алда ишке ашты. Менин биринчи өндүрүшүм нейлондон жасалган капчык болду. Ал алыскы чыгышта өндүрүлүп, Нью-Йорктогу мен окуган мектептин жанында жайгашкан жүк сакталуучу жерге алып келинчү. Менин формалдуу окуум аяктады. Эми өзүмдү сынап, мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланганга убакыт келди. Эгерде менин жолум болбой калса, мен жарды болуп сызга отуруп калмакмын. Менин баятам 30 жашка чейин кедейленсең эч нерсе болбойт деп эсептөөчү. Баарын өзүнө келтирүүгө убакыт бар деп айтчу. 30 жашка толоюн дегенде мен өндүрүшүмдүн биринчи тобу Кореядан Нью-Йоркко чыкты. Бүгүн мен эл аралык бизнес менен шугулданам. Менин баятам жумушчу күч арзан, экономикасы көтөрүлүп келе жаткан өлкөнү изде
деп кеңеш берчү. Мен анын айтканын кылып жатам. Бүгүн менин инвестициялоо компаниям Түштүк Америкада, Азияда, Норвегияда, Россияда иш жүргүзүп жатат. Көптөн бери айтылып жүргөн бир учкул сөз бар. Англисче айтканда job, жумуш деген сөздү минтип чечмелесе болот. Just over broke. Жаңы гана кедейленген. Разорившийся. Тилекке каршы бул нерсе миллиондогон адамдарга тиешелүү. Мектеп каражат акылмандуулук деген түшүнүктү жок деп эсептейт. Көпчүлүк жумушкерлер алган айлыгына жашашат. Алар иштеп табат, төлөйт. Бир өтө жаман теория бар. Жумушунан айдалып кетпеш үчүн жумушкер тырышып иштеш керек. А жумушкер иштен кетип калбаш үчүн кожоюн жетишээрлик төлөйт. Эгер компаниялар жумушкерлерине канча айлык төлөөрүн карап көрсөңөр, жогоруда айтылган сөз чоң мааниге ээ. Көпчүлүк жумушкерлер эч нерсеге умтулбашы мыйзам ченемдүү. Алар үйрөнгөнүн жасашат. Ишеничтүү жумуштун артынан жүрүшөт. Көпчүлүк жумушкерлер өзүнө пайда алыш үчүн айлыкка иштешет. Акырында ал өздөрүнө муш болуп кайтат. Мен жаш жумушкерлерге айлык ала турган эмес, бирдемке үйрөнүп ала турган жумуш издешсе деп кеңеш берет элем. Эң биринчи кандайдыр бир кесипти тандап, келемиш айлампасына түшүп калар алдында каражат күрөшүнө кабылып калбаш үчүн үйрөнгүлө, билим алгыла. Өмүр бою каражаттык жетишпестикте жүрүп деле келемиш айлампасында чуркап жүргөн хамяктарга окшоп кала берет. Хамяк канчалык катуу чуркаса, айланып жаткан тегерек механизм ошончолук тез айланат. Эртеңки күнү карасаң, дагы деле хамяк ошол жерде аябай жакшы жумуш. Башкы ролдо Том Круз ойногон Джерри Маквейр деген кинодо аябай сонун сөздөр бар. Эң эле эсте кала турган сөз мага акчаны көрсөткүлөчү дегени. Чындыкка жакындагы бир айтылыш бар. Ал Том Круз фирмадан кетип жаткан мезгилде иштен айдап жибергенде, ал топтолуп турган чогуу иштегендерине кайрылып, ким мени менен кеткиси келет дейт. Эч кимден үн чыкпайт. Ошондо бир гана аял мындай дейт: мен сени менен кошо жумуштан чыгып кетмекмин. Бирок мен 3 айдан кийин жумуш ордумдан көтөрүлүшүм керек дейт. Чындыкка жакын сөздөр. Көпчүлүк адамдар ушул сөздөр менен актанып, иштеп, төлөмдөрүн төлөп жүрө берет. Менин билимдүү атам жылына чыдамсыздык менен маянасын көтөрүлүшүн күтө баштайт. Жылдар өтөт, бирок анын айлыгы көтөрүлбөйт. Акыры көңүлү да калат. Айлыгын көтөрүлүш үчүн атам кошумча курстарга барып билимин жогорулатат. Бирок көңүлү калуулуктан башка эч нерсеге жетпейт. Күндө иштеген жумушуңар сизди кай жакка алып келет деп адамдардан сурайм. Адамдардын жан талашып иштегени кай жакка алып барарын өздөрү ойлошобу? Мага буну билүү абдан кызык. Келечекте элди эмне күтүп турат? Сирил Брикфилд, Америка пенсионерлеринин ассоциациясынын мурдагы директору мындай деген: пенсиянын абалы баш аламан. Биринчиден, жумушкерлердин 50%-нын пенсиясы жок. Ушул эле нерсе бир чоң тынчсызданууну туудурат. А калган 50%-нын ичинде 75-80% жарыбаган 55, 150 же 300 доллар гана пенсия алышат. Миф о выходе на пенсию деген китебинде Крейгс Карпел минтип жазат: мамлекеттик пенсиялар менен шугулданган чоң консалтингалык фирманын башкы башкармалыгында болуп келдим. Бийликтеги адамдардын пенсияларын башкаруучу адис менен жолуктум. Башкаруучу аял киши болчу. Мен андан жөнөкөй кеңседе иштебеген адамдар эмне кылышат деп сурадым. Ал ишеничтүү жылмаюу менен аларга күмүш деп жооп берди. Күмүш деген эмне деп сурадым. Эгер карыган адамдарда жашаган каражаты жок болуп калса, алар күмүш менен өзүн өзү атып алса болот деди. Карпел өзүнүн китебинде эски жана жаңы пенсиялык каржылоо системалары жөнүндө жазган. Бүгүнкү күнү жумушкерлердин пенсия абалы начар экенин мисалга келтирилген. Бул бир гана пенсияга эле тийиштүү. Мындай сүрөттөмөлөргө дагы медицинада иштегендерди айлык төлөөсү жана пенсияга чыккан адамдары менчик доктурканаларда тейлөөсү жөнүндө кошсок болот. Жөн эле коркунучтуу. 1995-жылы чыккан китебинде Карпел менчик доктурканаларда 1 жылдык төлөмдөр 30 миңден 125 миң долларга чейин барат деп белгилеген. Ал өзү жашаган аймакта жайгашкан бир чакан жана жөнөкөй доктурканага барып көрсө, андагы тейлөө 88 миң доллар кетишин белгилеген. Көптөгөн доктурканаларда кимдир бирөө жашайт, кимдир бирөөлөр өлөбү деген
катуу чечим алганга мажбур болушат. Мындай чечимди каарылыгына, акчасына карап кабыл алышат. Эгер пациент каары, бирок акчасы көп болсо, анда аны жакшы тейлейт. Каары кедей пациент узун, аягы көрүнбөгөн катарга турат. Бай адам өзүнө дурус билим алганга мүмкүнчүлүк бере алат, өмүрүн да сактап калат. Ошол эле мезгилде кедей адам өлүп калат. Мына ошондуктан жумушкерлер келечегин ойлонушабы же жупуну айлыгын карап отуруша береби? Бул маселе мага абдан кызык. Каякка бара жатам деп өздөрүнө суроо салышабы? Жашы улуу, көп акча иштегиси келген адамдар менен сүйлөшкөндө мен аларга дайыма бир кеңештин сунуштайм. Жашап өткөн тагдырын карап көр дейм. Эмне болгон? Азыр эмне болуп жатат жана келечекте эмне болот? Ишеничтүү жумуш издеп, акчага иштеп жүрө бергендин ордуна албетте кандайдыр бир деңгээлде ал деле жаман эмес, жаңы тажрыйба бере турган, жаңы жумуштук даража бере турган дагы бир иш тап дейм. Көбүнчө мен сетевой маркетинг же көп деңгээлдүү маркетинг менен шугулданган компанияларга кошул дейм. Албетте, алар сооданы үйрөнгүсү келсе. Ушундай компаниялардын кээ бирлеринде коркуу сезимин, жол болбостукту, кабыл албай коюлуктан корккон сезимден арылуучу абдан жакшы үйрөтүүчү программалар бар. Коркунуч сезими, жол болбоочулук, кабыл албоо булар ийгиликке жетишпегендиктин башкы себеби. Акчага караганда билим алуу, үйрөнүү баалуу деп эсептейм. Мен адамдарга сетевой маркетинг менен шугулдангыла десем, көптөрү ал өтө эле түйшүктүү иш же мага кызык болгон гана жумушту жасайм деген жооптугам. Биринчи сетевой маркетинг жөнүндө укканда, тынч тура албай шашкалаңдап калгандарымды укканда, анда сиз өмүр бою иштеп, тапканыңыздын 50%-ын өкмөткө берип жашаганды каалайсызбы деп сурайм. Экинчиси, кызык болгон гана жумушту жасагысы келген адамдарды укканда, мага деле гимнастикалык залга барган кызык эмес, бирок мен ал жакка өзүмдү дурус сезүү үчүн, узак жашаш үчүн барам деп айтам. Илгери айтылган картаңиттин жаңы көнүгүүлөргө үйрөтө албайсың деген сөзүн бир чети туура. Адам өзгөрүлгүсү келсе, ал аны каалаш керек. Бирдекени күтүп отурган көз караштагы адамдар жашоодо жаңы нерсеге үйрөнүү, бул гимнастикалык залга барганга окшош демекчимин. Эң кыйыны залга баруу чечимин кабыл алуу да. Чечим кабыл алгандан кийин ал жакка барып берилип каласыз. Мен көпкө чейин залга баруудан коркчу элем, бирок бир жолу барып, көнүгүүлөрдү жасап, көнүп алгандан кийин дайыма бара турган болуп калдым. Эми ар дайым көнүгүүлөрдү жасап бүткөндөн кийин залга барууга чечим кабыл алгандыгым үчүн өзүмө өзүм ыраазы болом. Эгер жаңы нерсени үйрөнгүңүз келбесе, бир кесиптин мыкты адиси болууну кааласаңыз, иштеген компанияңызга профсоюз бар же жок экенин билиңиз. Профсоюздар кесиптин адистерин коргоо үчүн түзүлөт. Менин билимдүү атам губернатор жакшы көңүл бурбай койгондон кийин Гавайдагы мугалимдердин профсоюзунун башкармасынын төрагасы болуп иштеп калды. Мындай оор жана жоопкерчиликтүү ишти мурда көрбөгөндүгүн көп айтчу. Ошол эле мезгилде менин баятам өзүнүн компаниясында профсоюздун болбошуна бардык күчүн жумшаган. Ал тилегине жетти. Анын компаниясында профсоюз уюму болгон жок. Бул маселеде мен эки жакка тең тартпайм. Кандайдыр бир деңгээлде профсоюздун кереги бар. Айрыкча мектеп берген кеңеш менен кесиптин мыкты адиси болуп, профсоюзду колдоосун, коргоосун издесеңиз. Эгер учкучтук карьерамдан кетпегенде, мен күчтүү учуучулар профсоюзу бар компанияны тапмакмын. Эмнеге дегенде, менин өмүрүм бир тармакта баалуу керек болгон кесипке арналмак. Эгер менин учуучу болуп иштеген жерден чыгарып салса, башка жерде, мисалы шопурлукта, менин мыкты адистигим эч кандай баалуулукка ээ болмок эмес. Жумуштан айдалган, оор транспорт авиациясынан 10 000 саат учкан, бир жылда $150,000 иштеген мыкты учкуч ошондой эле чоң айлык төлөй турган жумуш тапмак эмес. Мисалы мектепте мугалим болуп аябай кыйналмак. Учуучулук ишин мыкты билүү авиацияда көп айлык төлөгөндүгү, мисалы мектепте иштегендерди караманча кызыктырбайт. Ушул эле нерсе бүгүн врачтарга да тиешелүү. Бүт медицинада болуп жаткан өзгөрүүлөрдөн улам медицина адистери саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылууга муктаж. Мугалимдер профсоюзунун мүчөсү болуу зарыл. Бүгүн Америкада мугалимдер профсоюзу башка профсоюздарга караганда эң чоң жана эң бай. Улуттук билим берүү ассоциациясынын саясатка чоң таасири бар.
Мугалимдер профсоюздук коргоого муктаж. Эмнеге дегенде алар билим берүү тармагында гана иштей алат. Башка тармакка алардын кесиби баалуу керектүү деп эсептелинбейт. Окутуп үйрөткөн окуучуларымдан араңардан кимиңер Макдональдстан көрө гамбургерди мыкты жасай алат деп сураганда көп эле колдорун көтөрүшөт. Андан кийин эле мен эгер араңарда көпчүлүгүңөр Макдональдска караганда гамбургерди мыкты жасай алсаңар, эмнеге силерге караганда Макдональдс көп акча табат деп сурайм. Жооп белгилүү. Макдональдс бизнес системасын мыкты билет. Таланттуу адамдардын көбү кедей экенин себеби алар көңүлүн мыкты гамбургер жасаганга гана коюшат. Бирок бизнес системасында эч нерсени түшүнбөйт. Менин Гавайдагы бир досум белгилүү сүрөтчү, жакшы иштеп табат. Bir gün apasının işenindүү adamı advokatı telefon çalıp, apası $35.000 muras kaldırıp ketkenini aytat. Бул сумма işenimdүү адам менен өкмөт өзүнө тиешелүү бөлүгүн алгандан кийин калган акча. Өзүнүн бизнесин алдыга жылдыруу максатында ошол акчанын жарымын жарнамага иштетти. 2 айдан кийин аябай бай адамдарга арналган журналга түстүү болуп, бир бетке анын жарнамасы басылды. Жарнама катары менен 3 ай бою жарыяланды. Бирок андан натыйжа чыкпады. Мурасы болсо түгөндү. Эми менин досум жарнама компаниясы аны зыянга учураткан үчүн журналды сотко берип жүрөт. Мындай абалга гамбургерди мыкты жасаган, бирок бизнесте эч нерсени түшүнбөгөн адамдар кабылышы мүмкүн. Досумдан башыңа түшкөн иштен эмне сабак алдың деп сураганда, ал жарнама соодагерлери алдамчылар деген сөздү гана айтты. Курска барып, ортомчусу жок, өзүң өткөрүүнү үйрөнгүң келеби деп сурасам, мен убактым жок, акчанын жөнү жок, кетиргим келбейт деп жооп берди. Дүйнөдө таланттуу кедей адамдар көп. Алар көп акча табышмак, бирок аз табышат. Эмнеге дегенде, билгенден билбегени көп. Алар мыкты гамбургер жасаганга көп көңүл бурушат. Бирок ошол эле гамбургерди кантип сатып, кантип жеткирип берүүнү ойлонушпайт. Мүмкүн Макдональдс мыкты гамбургер жасаганды билбестир. Бирок бул жерде өтүмдүү гамбургерди сатуу, жеткирип берүү иши жөнгө салынган. Кандайдыр бир кесипке ээ болсом, көбүрөөк акча табат деп ойлоочу менин жогорку билимдүү атам. Гавайдын губернатору билимдүү адам. Болду эми мамлекеттик иште иштебейсиң дегенде да, ал мени бир кесиптин ээси бол дечү. Андан кийин билимдүү атам мугалимдердин профсоюзунда иштеп жүрдү. Жогору квалификациялуу, жогорку билимдүү мугалимдердин түрдүү жеңилдиктерин, кызыкчылыктарын коргоочу. Биз көп талашып тартышуучубуз. Өтө эле адистикти, кесиптикти жактагандыгы үчүн профсоюздук коргоого муктаж болгондугун ал эч качан мени менен макул болгусу келчү эмес. Бир кесипти канчалык мыкты өркүндөтсөң, ошончолук өзүңдүн кесибиңден көз каранды болушуңду түшүнбөөчү. Баятам Майк экөөбүзгө өзүңөрдү келечекке даярдагыла дечү. Көп корпорациялар дагы өздөрүнүн алдыдагы оор боло турган нерсеге даярдайт. Бизнес мектебинде мыкты окуган, келечегинен үмүт берген студенттерди кийин корпорациянын башкармачылыгынын жетектөөнү мойнуна ала тургандай кылып даярдашат. Ошол үмүт берген жаш студенттер бир жерде олтуруп иштешпейт. Бизнес системасынын бардык аспектилерин үйрөнүшүп, билиш үчүн бир бөлмөдөн экинчи бөлмөгө которуп турушат. Көпчүлүк учурда байлар өздөрүнүн балдарын корпорациянын башкармасы болууга тарбиялайт. Байлардын балдары үйрөнүү системасы аркылуу бизнес операциялары жөнүндө корпорациянын ар кандай бөлүмдөрүнүн байланышы тууралуу кабардар болушат. Экинчи дүйнөлүк согуштун муундары бир компаниядан экинчи компанияга которулуп жүргөн жакшы эмес деп эсептеген. Бүгүн бул нерсе көнүмүш, адаттагыдай болуп саналат. Бир кесипти терең үйрөнгүчө компаниядан компанияга өтүп, көп маяналуу жумуш издегендерге караганда, ошол компаниялардан билим издешсе жакшы болмок. Мүмкүн ал үйрөнүүнүн жолу сизге башында жакшы кызмат өтөп бере албайт чыгар, бирок акырында чоң тажрыйба, дивиденди болуп бериши мүмкүн. Ийгиликке жетиш үчүн мындай башкаруу сфераларында бекем ык керек. Биринчи, акчанын агымын башкаруу, мындайча айтканда накталай акчанын кыймылын. Экинчи, системаны жетектөө, өзүңдү жана үй бүлө менен өткөргөн убактыңды кошуп. Үчүнчү, адамдарды башкаруу. Соода жана маркетингде терең билимдүү болуу абдан зарыл. Соода жасоону, адам менен тил табыша, мамиле кыла билгендикти сатып алуучу, жумушкер, босс,
күйөөсү же аялы боло алгандык, бул баары өзүңдүн ийгилигиңе керек. Коммуникацияны жаза билгендикти, ораторлукту, сүйлөшө билүүнү билгендик ийгиликтүү болууга абдан маанилүү. Өзүңдүн билимиңди өркүндөтүү үчүн көп иштеп, үйрөнүү курстарына барып, билимиңди кеңейте турган агартуу кассеталарды сатып алыш керек болот. Менин билимдүү атам канчалык кесибин тереңдеткен сайын, ошончолук өзүн торго түшүрчү. Айлыгы өскөн менен жашоодогу башка мүмкүнчүлүктөр азайган. Өкмөттүк ишин жоготкондон кийин кесиптик планда жеңилгендигин билди. Кырсыкка учураган спортчуларга эмне болот? Жашы өтүп кеткен спорт шеберлеричи? Аларга эч ким чоң акча төлөп бергиси келбейт. Алар өздөрүнүн чеберчилиги менен каякка барышат? Атам ошондуктан профсоюздар менен тыгыз иштешкен. Эртеби кечпи анын пайдасы теерин жакшы түшүнгөн. Баятам май көкөбүздү өзүбүздөн көрө акылдуураак элдер менен иштешүүгө, ошол акылдуу адамдарды чогултуп, бир команда түзүүгө түрткү берген. Бүгүн муну чебер адистердин символу деп аташмак. Мен бүгүн бир жылда $100 миң иштешкен мугалимдерди жолуктурам. Алар бир гана өзүнүн кесибин терең билгендиги үчүн эмес, башка сферада да иштей билгендиги үчүн ошончо көп акча иштешип жатат. Сабак өткөндү билгенде эле алар соода жасаганды жана рынокто эмне талап болуп жатканын да билишет. Соода жасаганды жана маркетингди билгендик жашоодо ийгиликке жетүүнүн эң жакшы жолу деп ойлойм. Көпчүлүк адамдар үчүн жок деген сөздү угуудан корккондуктан алар соода жасоо оор жана кыйын. Бирок адамдар менен сүйлөшүүдө жакшы натыйжага жетишсеңер, коркунуч сезимин жеңе билсеңер, жашооңарды жеңилдетесиңер. Мурда бестселлердин автору болгусу келген репортер аялга берген кеңешти азыр силерге да сунуштайм. Бир кесипти терең билгендиктин күчтүү да, алсыз да жагы бар. Жогорку чыгармачылык жөндөмдүү досторум бар. Бирок алар башка адамдар менен эффективдүү сүйлөшө алышпайт. Жыйынтыгы алардын тапканы абдан аз. Мен аларга эч болбогондо 1 жыл соода ишине окуп үйрөнгүлө дейм. Эгерде алар эч нерсе иштеп таппаса да, эч болбогондо адамдар менен тил табышып, байланышуудан зор тажрыйба алат. Биздин баарыбызга жакшы окуучу, сатуучу, рынокту билген жана башкаларга өзүбүздүн билгенибизди үйрөтө турган жакшы окутуучу болушубуз керек. Чындап бай болуу үчүн биз билгенди да, алганды да билишибиз керек. Бергенди да билишибиз керек. Мен көптөгөн бай эмес адамдарды билем. Эмнеге алар жарды жашашат? Эмнеге дегенде, алар жакшы окутуучу да эмес, жакшы окуучу да эмес. Эки атам тең кол ачык адамдар болчу. Өзүнүн билгенин бирөөдөн аябачу. Канчалык көп акча сарпташса, ошончолук көп кайтаар эле. Бирок туурасын айтканда, кайтып келген акчадан айырма болчу. Менин атам акчаны көп таркатчу. Өзүнүн чиркөөсүнө, кайрымдуулук фондуна берчү. Акча алыш үчүн акча бериш керектигин билчү. Киреше бул көптөгөн өтө бай үй бүлөлөрдүн сыры. Ошондуктан акчаны түбөлүккө берүү дегенде эле кайра байлыгыңды кайтарып жана көбөйтүү үчүн Рокфеллердин фонду, Фордтун фонду деген уюмдар бар. Менин билимдүү атам дайым кошумча же айлыктан тышкары акча иштегенимде мен алардын таркатып берем дечү. Бирок көйгөйдүн баары андай кошумча акчада болчу эмес. Өз атам жан талашып иштеп, акчанын бер анан аласың деген негизги мыйзамын ойго албай эле көбүрөөк акча тапканга аракет кылчу. Билимдүү атам башка биринчи ал, анан кийин бер деген мыйзамга ишенчү. Акырында эки атамдын тең өзгөчөлүктөрүнө өзүмө сиңирип алдым демекчимин. Менде сөөккө чейин сиңген, акчаны акча тапкан оюнду сүйгөн капиталист да жашайт. Эл алдында социалдык жоопкерчилиги бар, акчасы барлар менен жоктордун ортосундагы жарака өсүп жатканын тынсыздандырган окутуучу да жашайт. Байлар менен жарды жашагандардын ортосундагы жараканын өсүшүнө эски билим берүү системасы күнөөлүү деп эсептейм.